Саламатсыздарбы? Парламентаризм сабактары талкуусунун бүгүнкү коноктору депутаттар Чыныбай Турсунбеков жана Аалы Карашев. Кош келдиңиздер. Мына ошентип 2019 жыл аяктап бара жатат. Саясат жана экономикалык жактан кандай урунтуу окуялар жана жаңылыктар болду деген темага кайрылсак, жогорку кеңештин бир жыл ичиндеги кабыл алган эң негизги мыйзамдары жана чечимдери кайсылар болду сиздин оюңузча? Эң биринчи кезекте мен биздин телекөрүүчүлөрдү, жалпы кыргызстандыктарды ушу келе жаткан кирип келип калган 2020 жаңы жылыбыз менен куттуктайм жана жалпы Кыргызстанга тынчтык, ынтымак, жакшылыктарды, байгерчиликти каалайм. Ал эми сиздин сурооңузга байланыштуу жалпысынан мен жакшылап карап чыктым. Биздин жалпы комитеттер аркылуу талдоодон өткөн мыйзам долбоорлору кабыл алынгандары, каралып аткандарын карап отуруп, мисалы бул акыркы мына сентябрдан баштап ушул күнгө чейин 82 мыйзам долбоору кабыл алыныптыр. Ал эми өткөн жылдын 1-январынан баштасак, жалпысынан 260 тегеретесинде мыйзам долбоорлору каралып кабыл алынган экен. Бул жылдагыдай эле ошо жыл сайын ушундай 200 менен 300 ортосунда мыйзам долбоорлору каралат. Жогорку кеңеш баягы мыйзам кабыл алуу багытында өзүнүн мурдакы темпинде иштеп атканын көргөздү. Эми бул эми сапаты кандай болду? Мисалы бул цифраларда, булар статистика. Бир нерсени айтайын. Көпчүлүк мыйзам долбоору, бардык эле мыйзам долбоору мамлекет үчүн маанилүү деген үчүн биз кабыл алабыз да. Талкууланып аткан, каралып аткан маселелер көп. Мен баарын айтып отурсам, ар бир айтып отурсам 9 комитетте каралган маселелердин ар бир комитеттен жок дегенде бир 5-10 маселесине токтолууга туура келет да. Мисалы мен кыска айтып кетейин, эл аралык иштерде 50 мыйзам долбоору укук тартибинде 16 экономика жана фискалдыкта 29, агрардык саясат, суу ресурстарында 33, отун энергетикада 11, социалдык билим берүүдө мына акыркы эле 4 айда январь декабрда туура 6, бюджет жана финансыда 9 болуп отуруп, көптөгөн мыйзам долбоорлору, транспорт коммуникацияда 8, конституциялык мыйзамдар мамлекет түзүштө 101 сыяктуу болуп санаргандай, бирок өтө маанилүү маселелер каралып кабыл алынды. Бул жогорку кеңештин бир жылдык мыйзам чыгаруу боюнча гана ишкердигин айтып атам да, мен башкаларын айтпаганда. Айрыкча мынагы 2019 жылдын 1-январынан баштап жанагы 5 кодекс күчүнө кирип, анан кийин көптөгөн башында талаш талкуулар менен башталды эле, кийин депутаттар өзгөртүүлөрдү дагы киргизди. Ушул мыйзам долбоорлору, ушул мыйзамдын иштеши кыргызстандыктардын жашоо турмушуна оң жылыш алып келе алдыбы? Негизинен мына кесиптешим айтты, жогорку кеңеш боюнча мен айтат элем, ушул өкмөттүн кандай гана экономиканы көтөрүү боюнча демилгеси болбосун, мыйзам долбоорлорун алып келгенде дагы мына жогорку кеңеш негизинен дээрлик баарын колдоп берди деп мен айтып кетет элем. Негизиненчи ошонун ичинде негизги мыйзамдар, мына кодекстер боюнча айтып кеттиңиз, ооба, алар мурда эле кабыл алынган кодекстер 5 кодекс, бирок күчүнө кирди 1-январдан да. Анан эми баарын баягы жашоо көрсөттү. Кээ бир мыйзамдары туура келген жок, кээ бирлери коомчулук көтөрө алган жок. Ага да өзгөртүүлөрдү кирип, мына жакында эле аларды кабыл алып бердик да. Анан негизинен мыйзамдарды ошо кодекстерге талабына кайра келтирүү боюнча да, башка мыйзамдарды алып кирүү боюнча дагы мыйзамдарды алып кирди. Мына жана 100дөн ашык мыйзамды кабыл алдык, момча деп атабыз. Мен айтат элем, бул эми 200 мыйзам, 300 мыйзам кабыл алдык дегенге мен мындай жакшы кабыл алып атабыз, бирок сапатына карашыбыз керек. Сапатынан дагы мыйзамдын мазмунуна карашыбыз керек да. Сан эмес, мыйзам эртең иштей турган, ошо жеринде дагы эл сезе турган мыйзамдарды кабыл алган үстүнө дагы иш алып барышыбыз керек деген ойду айтып кетем. Ошол эле мезгилде жогорку кеңеште дагы айтып кетем, мына шайлоого карата кодекске чоң өзгөртүүлөрдү кирүүнү колдоп берди жогорку кеңеш. Андан сырткары мына жогорудагы 2023 жыл Кыргызстан 23 жылга чейин Кыргызстанда бир да айыл таза чок калбаш керек деген уран менен мамлекет башчыбыз дагы ушул демилгени көтөрүп чыгып жарыя кылган. Биз ошону да колдоп, мына быйыл Каракол, Жалал Абад шаарларында, Баткен областы, Талас областында таза суу менен камсыздоо боюнча ошондой эле мына биринчи кезекте Европа банкынын тажрыйбасы болуп атат. Бул мына айылдарда Дөмбүлак, Мырзеке, Куршап айылдарында мисалы үчүн ошол областындагы таза суу менен камсыз кылуу боюнча бир топ мындай эл аралык келишимдерди биз колдоп бердик да, ошо мамлекет башчылары да колдоп берди. Эми бул дагы ушул көп орчундуу мындай бир кадамдар ташталып атат деген мен ойду айтып кетем. Бирок эми ушул жылды жыйынтыктап айтканда, өкмөт да сиздерге мына жакында бюджет боюнча келгенде жакшы маалыматтардын баардыгын бербедиби? Өнүгүү болуп атат,
жылыштар болуп атат, соттук укуктук реформалар жүрүп атат, коррупция менен каршы күрөшүп атабыз, иш кылып жакшы иштердин баары эле жүрүп атат деген отчеттор берилет да, бирок ошол элдин жашоо турмушунда ошол сезилип атабы сиздин багыңызда? Мен айтат элем, өкмөт отчетун берди, бюджетин да карап бердик, бюджетте да абдан мындай курч суроо берилди деп айтат элем да. Мына өкмөттүн 2019-жылга өзгөртүү киришинде дагы ошол өкмөттүн кирешебөйлүктө пландагы көрсөткүчтөр аткарылбай калып, төмөндөтүп бергиле деп келгенде колдоп бердик анда. Бирок ошол азыр бүгүнкү күндө да ошонун да аткарылышын көрөбүз. Анан ошол эле мезгилде 2020-жылга мисалы үчүн мен ушул маселени көтөрдүм. Кирешебөйлүктү, салыкты мисалы үчүн 16,5 миллиард сомго дагы көбүрөөк план коюп алып келишти да, аны да бекитип бергиле деп. Ошондо менде да күмөн болду. Силер быйылкыны толтура албай атып, кийинки жылкыны толтура аласыңарбы деп. Бирок ал жерде өкмөт өзү толук кепилдигин алды, толтурабыз, биз мындай кылабыз деп. Аны да эми убакыт көрсөтөт деп айтат элем да. Анан эми баардыгы эле кыйрап кетти, жыргатып кетти дегенден алысмын. Проблема абдан көп бүгүнкү күндө. Проблеманы да негизгилерин айтып кетейин. Мына мен муну да көтөрүп келгенмин. Бизден инвестиция чыгып кетүү боюнча Кыргызстандан. Салыштырмалуу былтыркы жылкыга салыштырганда Кыргызстандан отток деп коелук, орусча айтканда отток 56% көп болуп атат. Же болбосо 513 миллион доллар түзүп атат да. Киргени бир 60 миллион доллар көп, 570 миллиондой киргени. Бирок былтыркыга салыштырганда чыгып кеткен көп болуп атат. Анын негизги чыгып кеткени бул Кытай эл республикасында отток көп болуп атат. Кытай эл 313 миллион долларда болуп атат. Анан Казакстанга отток көп болуп атат, инвестиция чыгып кеткен. Ошол эле мезгилде Россияга бир 15% болуп атат. Бул дагы өкмөт ушуга дагы катуура көп көңүл бөлүп, уран кылып атышат. Биз инвестициялык бейиш кылабыз, шарт түзүп беребиз деп тилек каршыбыз. Андан дагы мындай алгылыктуу мындай бир иштердин дагы көрүнбөйт да, бул жагында айтып кетишибиз керек. Ошол эле мезгилде мына Евразиялык экономикалык союздун мүмкүнчүлүктөрүн биз толук өкмөт пайдалана албай атат. Муну да биз айтып келе атабыз. Бүгүнкү күндөгү ошол эле мына экспорт боюнча ЕСтин алкагында экспорт 2,5% төмөн болуп атат, мисалы үчүнчү. Евразиялык экономикалык союздун алкагында бүгүнкү күндө биз абдан күткөнбүз. Эселеп өсүп атат, мисалы үчүн Армения башка мамлекеттердечи. Биз муну дагы колго алыш керек, өкмөт дагы 2020-жылга. Эми проблема кечкенткени көп деп айтат элем да бүгүнкү күндөчү, жалпылап айтканда. Быйылкы жылдын негизги жаңылыктардын бири балким баягы экономикалык эмес, саясий да чечим болуп калдыбы? Жанагы мугалимдердин маянасын күзүндө жогорулатты өкмөт. Анан кийин негизги баягы өкмөттүн бетине кармаганы, ошондой эле депутаттардын дагы эл менен жолукканда айтканы, мына мугалимдер бул абдан көп сандагы кызматкерлер да, атуулдарыбыз да. Вот ошо силердин айлыгыңарды көбөйттүк деп айтып атасыздар да эл менен жолукканда. Ошого ошол агартуу тармагында иштеген мугалимдер ыраазы болдубу? Эми менимче бул айлыгын алып чындап эле көбөйүп конун алгандар ыраазы болуп атат деп ойлойм. Эң башкысы ошол көбөйтүлгөн айлыкты дайыма туруктуу алганын көрсө, ошонун жашоо турмушуна тийгизген таасирин көрсө, мугалимдер гана ыраазы болбостон, ошо мугалимдик кесипке мындай талаптангандар, мугалим болуп иштегиси келгендер да көбөйөт деген менде бекем ишеним бар да. Демек, бизде мындай мүмкүнчүлүк мугалимдерге болобу, башка бюджеттик тармакта иштегендерге болобу, айлыктарын көбөйтүүгө ушул азыркы абалыбыз менен, азыркы бюджетибиз менен мүмкүнчүлүк тапса боло турганын дагы убакыт көргөзүп атат да. Ал эми бул жылдагы мына саясий туруктуулуктун сакталып калышына, балким ошол саясий бир курч кырдаал болуп өтүп кетти мына август айында, туурабы? Койташ, ошол эле Койташ окуясынын болушунда ушул парламенттин ролу кандай болду? Ошол Койташтагы кырдаалды жаратпай коюуга эл өкүлдөрү мындай алдын ала аракет көрсө, дипломатиялык аракет жасаса, ошол окуялар болбой калат беле? Эми бул албетте татаал суроо. Буга бир тараптуу жооп бериш, мындай так кесе жооп бериш кыйын, бирок андай аракеттер болгон. Айрым депутаттар өздөрүнүн жеке бир демилгеси менен мындай аракет кылып, сүйлөшпөйсүңөрбү, сүйлөшпөйлү, мындай бир мындай маселелерди тынчтык жол менен чечпейлү деген аракеттер болгон. Тилекке каршы ал аракеттер канчалык деңгээлде кабыл алынды, эмне үчүн иштебей калды, ал башка маселе. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен жыйында
ошол мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тагдыры мени кайдыгер калтырбайт деп айтты да. Мына сиз экөөңүздөр тең социал-демократтар партиясынансыздар. Ошол мурдагы президент менен тыгыз иштеген саясатчылардансыздар. Сиздерди ошол Атамбаевдин тагдыры ойлондурабы? Мен ойлойм, бүгүнкү күндө Кыргызстандагы кырдаалга Атамбаевдин тагдыры түздөн түз байланышы бар. Ошондуктан мен ойлойм, саясатта жүргөн жеке эле экөөбүз эмес, башкалар деле мындай ойлондурса керек. Кап ушундай болбосо жакшы болот эле, мындай болсо кетсек болот эле. Ошон үчүн айтып атам, жанагы аракеттер дагы ушундай нерсе болуп кетпеш үчүн, ушундай тагдыр болуп калбаш үчүн жасалган аракеттер болгон. Тилекке каршы ал аракеттер ишке ашпай калды. Демек, муну кандай бир деңгээлде биз өлкөдөгү кырдаалды биз мындай жөнгө салууда жакшы иштей албай калдык окшойт деген бир өкүнүүгө алып барат да бул. Атамбаевдин азыркы абалы, анын жакын командасында жүргөн адамдардын абалы, жанагы соттук иштер сиздерди дагы ойлондурабы, Алазимович? Мен айтат элем, мына жогоруда айттыңыз, бизди эле ойлондуруп, бул менимче жалпы кыргызстандыктарды. Кыргызстандык эмес, мына тегеректеги коомчулукта да, коңшу мамлекеттерде да ушу эмне болот экен, Кыргызстан кандай болот, тынчтык болсо экен деп. Менимче ар бир жарандын тилеген тилеги ушу мамлекетибизде тынчтык, элибизде ынтымак болсун деп тилейбиз да баарыбыз теңчи. Ошондуктан ойлондурганы бул ар бир кишини ойлондурат деп айтам. Ошонун ичинде бизди дагы, мени да ойлондурат да бул ушу. Эми сөзсүз ойлондурат. Мунун үчүн абдан мындай ойлоносуң, кандай болот, тынч болсо экен, мамлекет өнүксө экен деп, элин жашоо деңгээли көтөрүлсө экен деген ойду айтасың да бардык жерде. Анан азыр бүгүнкү күндөгү болуп аткан окуя боюнча эми болду бул иш. Буга баарыбыз күбө болдук, көрдүк. Буга деген мен жогоруда да айтып кеттим, жогорку кеңеште четте калган жок. Ошо жыйынга да чогулуп өзүнүн атайын комиссиясына түзүп алады изилдеп чыгышты. Бирок бүгүнкү күндө баарын тең чекитти кое турган атайын бийлик бутактары бар. Бүгүнкү күндө ошол тергөө иштери да болуп жатат, тийиштүү мамлекеттик укук коргоо органдары менен анын жыйынтыгы менен чекитти соткуна кое алат да. Мындай болду же мындай болду деп туруп, анын баарын тештиргенден кийин. Азыр эми алдын ала бир баа берип, анан мындай болду, анан мындай кылды деп айтсаң, менимче кичине мындай эмеге чындыкка жатпайт. Бирок эми ошондой болсо дагы мына Атамбаев, Жээнбеков тиреши аяктагандай болду, соттук процесстер башталды. Мындан кийин эми андай мурдагыдай саясий кайма айтышуу эмес, бул кадимки мыйзам чегиндеги эле соттук процесстер менен, тергөө иши менен аяктай турган иш болуп калды. Ошондой болсо дагы бул ошол Атамбаевдин тегерегиндеги кырдаал Кыргызстандын келечегине, 2020-жылдагы саясий турмушуна кандайдыр бир таасир бериши ыктымалбы? Мындай саясий стабилдүүлүккө кандайдыр бир ушул жагдайдын коркунучу барбы? Эми негизи өлкөдөгү бардык эле олуттуу маселелер тигил же бул деңгээлде өлкөдөгү саясий кырдаалга таасир берет. Анын сабактары келечегине сөзсүз түрдө келечек үчүн өзүнүн ролун ойнойт да. Мындай нерседен кача да албайсың. Эң башкысы ошондой нерселерден туура сабак чыгарыш. Биз баарыбыз эстеп көргүлөчү, тынчтык жолу менен өткөрүп берди деп сүйүнгөнбүз. Бул Борбордук Азияда биринчи үлгү болуп калды. Эми буюрса мындай биз ушундай салтты калыптандырабыз. Кыргызстан башкаларга демократиянын үлгүсү болот, бийликти тынчтык жол менен өткөрүп берүүнүн үлгүсү болду. Биринчи кадамы башталды. Буюрса бул биз башка Орто Азия, Борбордук Азияда сыймыктана турган, мактана турган жалгыз өлкө болуп калдык деген сөздөрдү баарыбыз эле көбүрүп жабыр айтып келгенбиз. Бирок тарых такыр башка тарапка бурулду. Эми маселе бул салт болуп калбаса экен ушундай деген нерсе ар бирибиздин көкүрөбүздө турат да. Ошон үчүн мен ойлойм, сөзсүз түрдө мындай нерселер адамдарды ойлонуш керек, жөн эле ойлонтпай, өзүнүн сабагы менен сөзсүз түрдө мындай нерселердин болтурбаш үчүн бир иш-чараларды кабыл алганга, өлкөнүн өнүгүү багытын дагы туурараак келечектүү жака бурууга негиз түшүш керек да. Убактыбыз тартыш, келаткан жылга дагы бир кыскача сереп салып кетсек. Мына ошол эле Атамбаевка байланыштуу социал-демократтар партиясынын, мына айрыкча сиздер отурган фракциянын тагдыры дагы азыр көптөгөн серепчилерди, журналисттерди, коомчулукту кызыктырып аткан учуру да.
Бул партия 2020 жылдагы парламенттик шайлоодо эмне болот? Ошонун алдында кандай кайра түзүлөт? Кайра ушул эле депутаттар ушул партия менен барабы? Атамбаев жок, эми бул партияны ким жетектейт деген суроолор пайда болуп атат да. Сиздердин оюңуздарча кандай болот? Сиздердин партиянын тагдыры? Эми бул маселе ачыгын айтканда бүгүнкү күндө талаштуу дагы анан маселе болуп турат. Ошон үчүн сотко чейин жетип, сотко каралып аткан маселе да. Бунун чекитин дагы бүгүнкү күндө сот чече турган, кое турган болуп калды да. Анткени себеби биз партиянын, силер билесиңер да, экиге бөлүнүп партиянын бир тарабында документтери бар, бир тарабында документи жок. Анан сотко кайрылып атышат. Мөөрдү берсин, документти берсин деп бир тарап айтып атат, экинчи тарап айтып атат. Кандай негизде сага беребиз? Биз сенин бере турган негизи жок деп атат. Кимисинин колуна сот чечип ошо укукту берет, бүгүнкү күндө белгисиз. Белгисиз нерсеге дагы биз тигиндей болот, мындай болот деп айта алганга, көз ачыктык кылганга мүмкүнчүлүгүбүз жок. Ошон үчүн айтар баарыбыз, мен ойлойм, көп эле республикачылардын көбү мындай эртеңки күнгө саясатка байланыштуу, партиянын тагдырына байланыштуу эртеңки күндө көз карашы мындай ойлонуу үстүндө да кандай болот, кандай чечилет деп турат. Албетте социал-демократтарга эмгеги сиңген көптөгөн өкүлдөрүбүз жүрөт да жерлерде. Алардан да кайрылуулар келип атат. Алар да сурап атат, эмне болобуз, кайсы жака барабыз, кандай болот, биз кайсы партия мененбиз дегендер бар да, кайсы жагындабыз дегендер дагы бар ал эмес. Бул маселе бүгүнкү күндө социал-демократтар партиясынын ичинде жүргөн мүчөлөр, жөнөкөй мүчөсүнөн баштап, ошонун саясий кеңешинде жүргөн, ошол партиянын тагдырына кайдыгер карабаган бизге окшогон ар бир мүчөсү үчүн мындай өтө чоң сыноонун жана күтүүнүн мезгили болуп турат да азыркы учурда. Ошон үчүн кийинки жылда кандай болот деп айтыш үчүн биз соттун чечимдерин күтүшүбүз керек да. 2020 жылдын негизги окуясы мына ушул эле суроонузга кайра берип кетсем, негизги окуясы бул ошо парламенттик шайлоо да. Сиздер мына саясатчылар, депутаттар, партиялар ошол шайлоого эмтеден камылга көрүп, анын дагы багыл планын түзүп атсаңыздар керек да. Мына Алазимович, сиз өзүңүз эми мамлекетчил саясатчы дейбизби, же бийликчил партиядагы саясатчы дейбизби? Мына көп жылдардан бери өкмөттө да иштедиңиз. Анан мына тиги социал-демократтар менен бийликчил партия аркылуу шайланып келдиңиз жогорку кеңешке. Мындан кийинки мына сиздин ушул саясий планыңыз кандай болмокчу? Эми мен да жогоруда айтып кетет элем, ушул КСДП партиясындагы бүгүнкү күндө партиянын ичиндеги кризис бар. Муну баарыбыз тең бүт коомчулук да билет, баарыбыз мойнубузга алышыбыз керек бүгүнкү күндө. Ошол эле мезгилде ошол 2015-жылы жалпы кыргызстандыктардын көпчүлүк бөлүгү дагы ушу ишеним көрсөткөн да. Бүгүн фракция болуп жогорку кеңеште өзүбүздүн так түз функционалдык милдеттерди аткарганга аракет кылып келатабыз да. Ага баа бере турган ошол эле коомчулук эл баа берет. Ошондо берген биздин убадаларыбыз бар, өзүбүздүн милдеттенмелер бар. Мына ошолордун үстүндө жумуш алып барып келатабыз. Ал эми саясий жагы боюнча мына жогоруда да айтылды, ушул боюнча чекит коюлгандан кийин анан бул тагдыр чечилет го деп атам да. Бул партия боюнча айта турган болсокчу. Ал эми мына бүгүнкү отурган депутаттардын баары эле барабы дегенде эми ал депутат ар бири өзү чечим кабыл алат го дейм. Бирок жакшы бул баары тең эле бирдей болуп тура бербейт. Алардын барганын өтпөй да калганы болот. Бул партиядан да барышы мүмкүн, башка партиядан да барышы мүмкүн депутаттар. Ошондуктан сөзсүз түрдө мындай көпчүлүк саясатчы болгондо барышка аракет кылышат деп айтат элем да. Ал эми жеке өзүм боюнча айта турган болсом, бүгүн эми милдетибизди так аткаранга аракет жасап атабыз бугачы. Анан баарын тең мындай мезгил өзү көрсөтөт го деп атам да, убакыт өзү көрсөтөт. Шайлоого дагы мына буюрса бир жылга жакын убакыт бар. Так өзүнүн милдетти аткаралык, анан убагы келгенде көрөбүз аны кандай болот. Кыргызстанда ушул мына 3-чү революциянын кереги жок деп дайым ошо жакындан бери, мына былтыртан бери улам айтып атышат да. Бирок ошондой болсо дагы мына 2005-2010 жылдардагы элдик толкундоолор ошо парламенттик шайлоолордун адилетсиз өткөнүнөн кийин элдик нааразылыктар чогулуп келип, анан кийин эл көтөрүлүп чыкты эле да. Келерки жылдагы парламенттик шайлоо калыс, таза, тынч, ошо элдин бардыгын, партиялардын бардыгын мындай бардыгынын канааттануусу менен, ошолордун бир кандайдыр бир консенсусу менен өтөт дегенге бир кепилдиктер барбы? Мыйзамдык жактан алганда, саясий жагынан алганда.
Биринчиден мен айтат элем, негизи үчүнчү эмес, биринчи, экинчи революциянын да кереги жок болчу. Биздин коомдун үчүн революциялардын кереги жок өзүчү. Тилекке каршы революциялар болуп кетти. А болтурбаш үчүн эмнелер жасашыбыз керек деген суроо дайыма күн тартибинде турат да. Дайыма күн тартибинде турат. Ошонун ичинде, ошон күн тартибиндеги ошо болтурбаш үчүн эмне жасашыбыз керек дегендин бирөөсү бул түздөн түз шайлоолорго алып калат. Парламенттик шайлоо анын эң негизгилеринин бириси. Парламенттик шайлоо албетте калыс өтсө, эл ошо парламенттик шайлоонун жыйынтыгына ишенсе, анда чыр чыкпайт, анда жанагындай суроолор, революция жөнүндө суроолор да коюлбайт деген кеп да. Биз ошого жетишибиз керек. Калыс чыр чыкпагандай жетишибиз керек. Бүгүнкү күндө кырдаалгандай болот шайлоо боюнча. Эми эч кимге жашыруун эмес. Бүгүнкү күндө талкуулар, тегерек столдор болуп атат. Тегерек столдордо 3%-дан баштап 9-га чейинки 3, 5, 7, 9 деген сандар шайлоо барьерине байланыштуу кайра-кайра айтылып атат. Демек, коомдо шайлоонун бүгүнкү барьерине байланыштуу бир түрдүү пикир жок. Болгондо дагы 4 түрдүү пикир бар эң азынан. 9 болсун деген кабыл алынып калган бар. Жок, эми жанагы 3 менен 5 эске алып жок дегенде 7 болсунчу деген сыяктуу көз караштагылар бар. Жок, 3 гана болуш керек деген, мындай 9 эмес, 7 эмес, 5 эмес, 3 эле болуш керек деген мындай көбүрөөк кескин пикирдегилер да бар. Ошон үчүн бул талаш тартыш коомдо азырынча шайлоого байланыштуу көз караштардын азыртан эле талашка түшүп атканын көргөзүп турат. Бул биринчи нерсе. Демек, мында бир консенсуска келиш үчүн аракеттер сөзсүз болуш керек. Мамлекет деңгээлде ошондой аракет кылып, анын ичинде жогорку кеңеш дагы колдон келиши бир консенсустук жол таппасак, бул чыр дагы мындай жакшы нерсе эмес деген нерсе да. Чече билсек, биз элди ошол чечилген нерселер элдин көпчүлүгү тарабынан кабыл алынса, көпчүлүгү тарабынан, саясатчылардын көпчүлүгү тарабынан кабыл алынса, анан шайлоонун жыйынтыгына ишеним болсо, анда эч кандай революция болбойт. Ушундай негизи эч кандай революциянын кереги жок Кыргызстан үчүн. Эч кандай революция. Мурдакылар дагы Кыргызстанды мындай үчүн жакшы нерсе натыйжа алып келбейт деп айта албайсың. Бүгүнкү чейин элдин арасы. Мындан кийинки андан бетер кыйын кылат да. Акыркы кыска мен айтып коеюн, азыр оюм бул боюнча дагы. Эми ар бир бийлик башында келгенде мамлекеттик бийлик өзүнө максат кылат. Кыргызстанда тынчтык болсо, Кыргызстанды көтөрсөк экономикасын деп, өнүктүрсөк деген. Мен мындай сөздү айткым келип атат да, мына улуу орустун жазуучусу бар, өткөн кылымда ошо Гумилев жазганда кыргыздар жөнүндөчү. Орусчасын айтайын, кыргызы потерпят любую власть, если она справедливая депчи. Же болбосо кыргыздар бардык бийликти көтөрөт, эгерде ал бийлик акыйкат бийлик болсо депчи. Мына кийинки жылда айтып кеттиңиздер, менимче ошол кандай саясий окуя болбосун, шайлоону өткөзгөн дагы ачык, айкын, акыйкат өткөзсөк, эл ошону көрөт да, ошонун дагы убагында коомчулукка жеткизип, элге жеткизип, кандайдыр бир көйгөй болсо дагы ачык айкын жеткизип туруш керек деген ойду айтып кеттилер. Демек, түздөн түз ар бир бийликтин бул милдети депчи. Ошондо дагы ошондой ар кандай бир сын пикирлерге, же болбосо мындай келишпестиктерди дагы четсе болот анычы. Анан мен ошону да абдан каалайт элем, ошого да ишенет элем. Ушу кийинки келе жаткан саясий жылда дагы өтө чоң саясий жыл болот. 2020 жыл жогорку кеңештин шайлоосу, жергиликтүү кеңештердин шайлоолору, ошондо дагы баары мындай бир ачыктык, айкындык менен өтүш керек. Анан кийинки айтайын дегеним, мына баардык саясатчылар кайсы тарап болгондо дагы негизги максаты ушу мамлекеттик кызыкчылыкты бийик коюп туруп, максатычы Кыргызстандын кызыкчылыгын бийик коюп, амбицияларын четке кагып туруп, биригип туруп бир максат менен мындай бир алып кетиш керек деп атам да, саясатты негизиненчи. Ошондо мына шайлоо келгенде сөзсүз түрдө ар партия өзүнүн үгүттөрүн жүргүзүшөт, мындай кылат. Ошону дагы мындай бир чек менен мындай өткөзүш керек деген айтып бердим. Кандайдыр бир мындай бир максат менен мындай алып кетсе жакшы болот эле. Акыркы кыска эле суроо экөөңүздөргө кыска эле жооп берип койсоңуздар, парламент 2019-жылы жакшы иштедиби же начар иштедиби? Өзүнүн колунан келген аракетин жасады. Эми мен айтат элем, так иштеген жок, жаман деген деп айта албайм. Аракетин жасады, баарын тең мүмкүнчүлүгүнө жараша өзүнүнчү. Ага баа бере турган коомчулук эл баа берет ага. Биз эми өзүбүз мындандай деп айта албайм мен. Маегиңиздерге рахмат. Парламентаризм сабактары талкуусу ушуну менен соңуна чыкты. Келерки 2020 жылы кайрадан эфирден жолугушканча саламатта калыңыздар.